Балага чөнтөк акча бериш керекпи? Эгер ооба болсо, анда канча сомдон? Мына ошол жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Сиз дагы пикириңизди ылдый жакка комментарийге жазганды унутпаңыздар. Достор, кандайсыздар? Сиздер менен 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Жана бүгүнкү темабыз балага чөнтөк акча бериш керекпи? Азыркы күндөчү мен ойлоп коем, баягы ата энеден дагы балдар көбүрөөк коротот болуш керек. Биз аларга жолуна деп беребиз, курсагың ачып калбасын деп беребиз. Анан бир нерсе вдруг капыстан керек болуп калса, бул ошого деп беребиз дагы. Мисалы бизге 100 сом күнүнө жетсе, жолубузга дейинчи, анда аларга биз 200 сом беребиз, анткени керек болуп калбасын, басынып калбасын, ачка болуп калбасын дейбиз. Мисалы кичинекей балдар бар, мага бүгүн эмне алып бересиң я деп догурунгандар бар, Карасаң, сенин эле балаң эмес, башка балдар деле ошондой сыяктуу көрүнөт да. Бала чоңое боло баштаган убакта ата энеде балага күнүмдүк керектеси үчүн акча берүү керекпи же жокпу? Эгер бериш керек болсо канча сом болуш керек деген суроолор жаралат. Буга психологдор берүү керек, бирок акча эмне экенин түшүнүп баштаган 5 жаштан жогору балдарга деп жооп беришет экен. Эмнеге? Анткени акча баланы өзүн чоңоюп калган атам катары сезүүгө, өз алдынча каалаганын сатып алууга, акчаны туура сарптаганга, керектүүсүн сатып алууну алдын ала пландаганга, башкача айтканда акчаны туура колдоно билүүгө үйрөтөт дешет. Анда кандай эрежелерди эске алыш керек? Бул жөнүндө сөз болсун. Бирөө өзүнүн 7-класс окуган кызына 20 сом бериптир да, окуу башталгандачы. Анан ал болсо, апа, бул 20 сом эмнеге жетет десе, бир пирожки жеп аласың десе, жок апа, пирожки 35 сом болгон дептир да. Анан 40 сом беришкен да, 5 сом ашырыпчы. Анан берип жүрүп, албай 8-класс болот да, 8-класста дагы 40 сом берет. Анан бир компот ичип ал, анан пирожки жеп ал депчи. Анан айтты, апа, азыр пирожки 35 сом, компоту 20 сом болгон, бул жетпейт десе, анан апей деп анан беришкен да. Ал баягы конкреттүү түрдө бир пирожки, анан бир стакан компот деп беришкен. Анысы кандай? Сиз канча сом бересиз балаңызга чөнтөк акчага? Негиз эле бересизби? Ылдый жакка жазыңыз. Анан кандай ойдосуз бул боюнча? Биринчи кезекте кайсы эреже? Акчаны бергенде аны өз алдынча коротусуна мүмкүнчүлүк берген жакшы, бирок алдын ала эмнеге короткусу келерин сурап, анан өз кеңешиңизди айтыңыз. Бул баланы бир нерсе сатып алууну алдын ала пландаганга үйрөтөт. Эң керектүүлөрдү сатып алганга гана жетчүдөй сумманы берген туура. Ошондо бала ой келди бир нерсени каалаганын сатып албайт, акчаны үнөмдөйт. Үчүнчүдөн, башында бир күнгө гана жеткидей акча бере баштап, анан бир аптага жетерлик акчаны берген өткөн соң, албетте бул баланын жашына жараша, бирок берерде бул бир аптага, эгер муну 2-3 күндө төгөтүп койсоң, анда башка акча албайсың, кийинки аптаны күтөсүң. Мисалы, мен бир айда бир гана жолу айлык алам. Эгер аны 5 күндө төгөтсөм, мага акча бербейт башка. Ал эми акча сага бергенден тышкары светке төлөйбүз балам, газга төлөйбүз, тамак ашка, айтор башка керектүү нерселер бар деп айтып түшүндүрүп, анан баланы үнөмдөөгө үйрөткөн туура дейт. Ошондо ал акчаны барктаганга үйрөнөт. Баланы акчасын үнөмдөп топтоого үйрөткүңүз келсе, андагы акча чогултуучу буюм сатып берип коюңуз да. Аны менен катар эмне сатып алууга акча топтогусу келерин сураңыз. Мисалы, эгер ал уюлдук телефон алгысы келсе, баланы акча топтоого кызыктырыш үчүн бир эрежени колдонуңуз. Ал топтогон ар бир 100 сомдун үстүнө сиз дагы 100 сом кошуп бересиз. Анан акча топтолгондо балаңыз дүкөнгө барарда анын каалаганын тандашып бериңиз. Ошол убакта ал акчаны сатуучуга өзү берип, сдачасын, кайтарымын өзү алганы туура. Бул балага соода жасоодо канааттанууну алып келет. Акча топтоого, керектүүсүн сатып алууга көндүрөт. Акчаны балага мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша жол киреден тышкары аздан болсо дагы берип койгон жакшы. Бул бала башкалардан өзүн кем сезбеш үчүн. Кээ бир ата эне баласына көп акча берет, ал болсо кереги жокторду алып коротот да. Бирөөлөргө жагынат, аны доска айлантыш үчүн аларга дагы пирожки сатып берет, айтор. Мындай болгондо балада акчага достукту, жакшы мамилени сатып алууга болот деген жалган түшүнүк калыптанып калат. Андыктан акча эң керектүүлөрдү сатып алууга гана жумшалар тургандыгын түшүндүрүп, анан керектүүсүнөн ашыкча акча бербей эле койгонуңуз жакшы. Мектепте эстеп кеттим, экөөбүз доспуз дейт да, акчаң түгөнгөчө, акчаң түгөнгөндөн кийин ал жок да.
Кокус балага берер акчаңыз жок болсо, акчаң жок болсо эле башкаларды өзүңдөн артык сезип калба. Бүгүн болбосо эртең болот. Башкысы жакшы жүрүп, жакшы окуганың жакшы деп түшүндүрүп коюңуз. Эми минтип түшүндүрбөсөңүз, ал акчасы жок күнү башкаларга көз артып, көрө албастык кылышы мүмкүн да. Мүмкүн бирөөлөрдүн акчасын тартып же уурдап алганга чейин барат. Эгер балаңыз шок болсо, бул мүнөз бара-бара калыптанып кетсе, албетте жаман мүнөз. Көпчүлүк ата-энелер балдарына үй иштерин жасаганы үчүн акча берет. Бул туура эмес. Анткени үй бүлө мүчөсү катары бала өз милдетин аткарышы керек. Мисалы, кранды оңдогон үчүн атасына, кир жууган үчүн апасына бирөө акча бербейт да. Биз өзүбүздүн баягы кыла турган жумушубуз катары болгондуктан, бала дагы ошондой. Бала дагы бул сенин милдетиң, бул сенин мүмкүнчүлүгүңдө бар, бул сен муну кыла аласың дешибиз керек экен. Кээ бирөөлөр баласы жакшы баа алса дагы акча карматат да, бул дагы ката. Анткени бала буга көнөт жана ар бир жолу жакшы баа алган сайын сиз менен эсептешүүгө өтөт. Билим акчага баалана баштайт. Баланын жакшы окуганы келечеги үчүн керектигин 1-класстан баштап түшүндүргөн туура. Бирок жалпы жакшы ийгиликтер үчүн анда-санда бир жакка алып барып көңүлүн ачып же белек берип койсо, бул дагы жакшы ыкмалардын бири. Балаңызга чөнтөк акча бересизби? Канчаны бересиз? Жазып коюңуз. Эгерде биз ата-энелерди карай турган болсок, алар мындай деген пикирлерди көп айтышат экен да. Мен балдарым окуйт, лицейде окуйт, алар жөө барып келет, күнүнө 100 сомдон берем, 300 сомдон берем дегендери дагы бар экен. Элестетиңиз, бир журналист байке болсо айтат, мен балдарым үйлөнүп жайланып өздөрүнчө кеткен дейт, бирок неберелерим бар. Аларга керектүүсүн алып берсин деп айына 3000 сом же 5000 сом берип коебуз дегендер да бар экен. Мен болсо балама бир жумага бир берем дегендер да бар, 2 жумада бир берем дегендер дагы бар. Айтор. Балада эгерде ушул кичинекей кезинен бизде негизи ушу финансылык сабаттуулукка көңүл бура турган болсок, анда сонун болмок. Мисалы, Стив Джобсту карасаң, ал кичинекейинен эле акчаны кантип өндүрүш керектигин билген да. Ал баардык жерден акчаны көбөйтүүнүн ыкмасын издеген. Эгерде биз дагы балдарыбызда ошол финансылык сабаттуулукту кошо үйрөтө турган болсок, анын ошо акчаны көбөйтүп, айландырып, алсага кайра тууп берерин бийлөтө турган болсок, мен ойлойм анда Кыргызстанда келечекте укмуштуу финансисттер чыгат деп. Ошондуктан бул нерсени да эске ала жүрүңүз. Сөзсүз эле баягы сен жалаң бешке окушуң керек эмес, сенин күчтүү тарабың кайсы? Кайсы тарапта сен өнүгө аласың? Кайсы тарапта сен ийгиликке жете аласың деп ошол нерсеге багыт жасасак жана басым жасасак, анда бул абдан сонун болмок. Мисалы, ийгиликтүү адам десе эле бул жалаң кызыл аттестат менен мектепти бүтүргөн адам эмес. Кошуласыздарбы? Бир мугалим айтты эле да, бакыт баада эмес депчи. Анысы кандай? Аны эмес, бала өзүн жашоодо кантип реализация кылып кетет? Анын күчтүү жагы кайсы? Кайсы жумушта ал эң сонун, башкалардан эң өзгөчө кыла алат? Мына ошого басым жасай турган болсок, анда албетте сиз мыкты ата-энесиз. Достор, анда саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө мен сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ошону менен чогуу бизде жеке WhatsApp номер бар. Эгерде бала тарбиялоодо кеңеш керек болуп, же сүйлөшкүм келет десеңиздер, анда +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыз, биз кубанычта болобуз. Жана YouTube каналга каттала элек болсоңуз катталыңыз, ылдый жакка комментарий күтөбүз. Жумасына канча акча бересиз? Күнүнө канча сомдон бересиз? Негизи эле ушундай балаңыздын чөнтөк акчасына, чөнтөк чыгымына акча берүү сизде барбы, ушундай же жокпу? Негизи эле үйдө кандай? Мына ошол жөнүндө жазып коюңуз. Жакында бир маршрутка айдаган байке менен сүйлөшүп калсам, ал айтат, 4 балам мектепте окуйт дейт. Күнүнө 800 сомдон берем дейт. Күнүнө. Неге десем, жолуна барып келгени, анан курска барат, анан жолдон курсай качып кетпесин, бирдеме жесин деп берем дейт да. Ошондо элестетиңиз, күнүнө 800 сомдон бергени эмне деген акча, Кээде биз айла жок кылабыз муну, анткени шарт ошондой. Кээде эркелетип кылабыз, кээде ашыкча эркелетип кылабыз. Сиздин дагы өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз менен жана жеке пикириңиз менен бөлүшүңүз, ылдый жакка комментарий калтырып жана YouTube каналга катталганды унутпаңыздар. Баарыңыздарга көңүлдүү күн, бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Сиздер мыкты ата-энесиздер. Сиздер азаматсыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.